үйрөнүүчүлөр жана ошондой эле жалпы комуз үйрөнүүчүлөр көптөн бери видео тартылбай калды. Ал бир аз жай мезгилинде жумуштарга байланыштуу. Бүгүнкү үйрөнө турган, бүгүнкү чертеп турган, жалпы разбор кыла турган ырыбыз көпчүлүктүн суроосу менен атайын мага WhatsApp'тан башка жактан кайрылышкан. Зар болдум деген ырды разбор кылбайлы деп мен ошону туура көрдүм. Зар болдум деген ырды бүгүн биз өзүңөр билгендей 3 этап менен чертебиз. 3 этап: биринчиси эң оңой, экинчиси уже бул средний, орто чертип калгандар үчүн, үчүнчү уже более профессионалдуу, сахнага чертип, же болбосо бирөөгө, же болбосо башка элдерге, досторго ырдап берүүчү атайын уже даярдалып калган ыкма. Биринчиси жалаң ылдый же өйдө чертет, экинчиси бир аз терип, же болбосо мындай ритм кошулат, үчүнчүсү баардыгы кошулат. Жалпы түшүнүктүү. Андан эмесе биринчи этабынан баштайбыз. Бул видеонун башталышында айта кетчү нерсе, мен ар бир видеону киргизгенде өзүңөрдүн ой пикириңер жазып, сыныңар жазып, артыкчылык кемчилигин айтып атасыңар. Албетте баарыңарга чоң рахмат. Улуудан бир сабак, кичүүдөн бир сабак дейт. Мен силерге үйрөтүп жатып, мен өзүм үйрөнөм. Менден дагы силерге бир аз пайда болсун. Бул сабакты мисалы сиздин балаңыз, же сиздин иниңиз, агаңыз, же башка тууганыңыз кружок болобу, мектептен болобу, бул сүрмө топтун арасында 30-20 баланын арасында бул ырды мынчалык отуруп үйрөнө албайт да. Мисалы азыр мен отуруп 15 мүнөт, 10 мүнөттө үйрөтүп өтүшүм мүмкүн 3 этап менен. Бирок буну сиздин балаңыз 3 ай же болбосо 1 жылда араң үйрөнүшү мүмкүн. Ошон үчүн кенен бир жерге барып, өзүнчө убакыт таап, буну үйрөнүп алыңыздар. Бир жерден болбосо, бир жерден абдан кереги тиет. Анан дагы берде лайк деген бар, берде подписаться деп туруп ошону басып, албетте өзүңөр билесиңер, кийинки кайсыдыр разбор кылалы, да эмне кемчиликтер бар, эмне артыкчылыктар бар, ошону комментарий деген жерге жазып коюңуздар. Биздин көрүүчү канча экенин ошону биле алайык. Андан эмесе биринчи этабынан баштайбыз. Биринчи этабы эң жөнөкөй. Биринчи этабы эң жөнөкөй. Биринчи этабында ашыкча эч нерсени баспаңыздар, эч нерсени бурап же болбосо фаршлаг, лига, аккорд дегенди кооз кылып азырынча колдонбой тургула. Алга да убакыт келет, алдыңкы мүнөттөрдө. Азыр эң биринчи эмне? Эң биринчи комузду бураш керек. Ортосу мына ля нотасында. Метроном деген бар, Play Market'te көчүрсөңөр тюнери метроном деп турат. Ортосу ля нота, эки чекеси окшош болуш керек. Ми нотасында. Ошондо экили нота, ортосу ля, эки чекеси ми. Ошону бурап тактап алышыңыздар керек. Буну комузду жаңы черткен баардыгы билет буроону. Же болбосо билгендерге бурат алыңыздар. Андан эмесе бул зар болдум деген ыр, өзүңөр угуп жүрөсүңөр, көп эле киши ырдап жүрөт интернетте. Эгерде коонун жакшылап сиңирип алам, жакшылап кулагыма түйөм десеңиздер, анда YouTube'га кирип зар болдум деп издеп көрсөңөр, бул ыр чыгат. Эгерде жок, оонун билем десеңер, анда кет. Биринчи сап бул өзү 4 эле саптан турат, 4 куплет, бирок 4 эле сапты чертип үйрөнүп алсак, баардык ырды ушул чертилиш менен ойноп ырдай бересиңер. Азыр мен прайершын ойнобойм, прайерш ал башкача. Биринчи сабынан кетебиз. Андан эмесе зар болдумдун биринчи сабы, биринчи нотасы башталышы. Бул нотасы мисалы ля, ортосун ляга бураганбыз, ошон үчүн ля, биринчи кыл си, до, ре, ми, фа, соль. Ля, си, до, ре, ми, фа, соль. Бул эң ылдыйынан чертилет. Кербезин чертилген жерге чыпалактын ордуна сөмөй келет, болду. Ошо менен нота ля, си, до, ре, ми, фа, соль болуп кетет. Андан эмесе кеттик биринчи сабы. Ыры менен, текст менен, ошо алдында нотасы менен. Зар болду бир жарык
Üçüncüsü çarmaldım. Dördüncüsü suyunun zar sanasına. Beşincisi sezimdi kozgop koyup oşol tanda. Sen gittin yıldızlardan arasına. Повтор. Sezimdi kozgop koyup oşol tanda. Sen gittin yıldızlardan arasından. Түшүнүктүү болуш керек, түшүнсөңөр, эгер түшүнбөй калсаңыз кайта артка барып үйрөнүп келсеңер болот. Мен ар бирөөнү жалаң ылдый чаттым мына басылышын. Болду. Алтынчы этабын бүткөн болсоңуздар абдан кубанычтамын. Биринчи этап уже бул эң фундаментин куруп алсаңыздар, калганы оңой эле болуп калат. Азыр экинчи этабын айырмасы эмнеде? Экинчи этабын эң биринчи могун жаттаңыздар. Эки жолу ылдый, бир жолу өйдө, кайта эки жолу ылдый. Эки жолу кайталап коебуз. Анда эмесе кеттик. Ортосу ля, эки чекеси ми. Карап туруңуздар. Биринчиси зар болду. Экинчиси bir jarık etip araşına. Çarmaldım. Suyunun zar sanasına. Sezimdi kozgop koyup oşol tanda. Sen gittin yıldızlardan arasına. Повтор кайта. Sezimdi kozgop koyup oşol tanda. Birle jolu sen gittin yıldızlardan arasına. Экинчи этабы бүттү. Экинчи этабында кыйынчылыктар эмнеде? Эгер түшүнбөй калсаңыз, неге түшүнбөй калдым деп ойлошуңуз мүмкүн. Туура. Башында баарда эле кыйынчылыктар болот. Бир үйрөнүп бүткөндөн кийин өзүңөр таң калып каласыңыз. Ама мен үйрөнүп алдым депчи. Азыр могул кыйынчылык эң башталганда үстү мына ортосу болду. Эки бош мына зар болдум деп атам. Орто үстү ми ля до. Ми ля до деп башталып атат. Ошол экинчи этабы эң кыйынчылыктар ошол эле, калгандары биринчи этабына оп окшош. Акыркысында эле үчүнчү этабы уже 1, 2-ни чертип бүткөндөн кийин оңоюраак болуп калат. Бул терип черткендер үчүн мына bir jarık etip karşına. Эгер чертип черте албагандар үчүн зар болду. Bir jarık etip karşına. Çarmaldım.
жерин аккорд колдонуп атам. Сезимди козгоп коюп ошол таңда сен кеттиң жылдыздардын арасына. Көрдүңөрбү? Сезимди козгоп коюп ошол таңда сен кеттиң жылдыздардын арасына. Экинчиси фаршлаг лигада кылат. Сезимди козгоп коюп ошол таңда сен кеттиң жылдыздардын арасына. Ушундай достор. Негизи ушундай эле. Түшүнбөй калсаңыздар, такыр түшүнбөсөңөр, бул видеонун алдында описаниеде коет, ушу YouTube'дун ушундай эмеси бар. Номурум турат, тартынбагыла, мага жазып бергиле. Такыр түшүнбөсөң жөн эле жазып бербегиле, сураганчы көбү жөн эле жазып берет. Комузум жок деп элечи. Эгерде түшүнбөй, чын эле түшүнбөй жатсаңар, чын эле менин жардамым керек болсо жазсаңар, мен албетте жок дебеймин. Бош убактымда силерге жооп берип, жада калса бир аз да болсо колум бошогондо видео тартып жиберем, кыскача кылып. Ошол, көргөнүңүздөр үчүн чоң рахмат. Убактыңыздарды бөлдүңүздөр. Мен да силер үчүн убактымды бөлдүм. Жакса лайк басып, жакпаса да лайк басып, комментарий жазып, кийинки ырды кайсырды чыгарабыз, менде каерде кемчилик болуп атат, силерге эмне жетишпей атат, каерден тураласам болот, кандай шилтемди түшүнбөй атасыңар, баарын эркин жаза бергиле. Эгерде мүмкүнчүлүк болсо, досуңузга, жакыныңызга ушул видеону жөнөтүп коюңуз. Жайында үйдө бекер отурбастан, бекер сабак үйрөнө берсин. Анда эмесе, баарыңыздарга ийгилик, чоң рахмат.